Бакыт Төрөгелди Азаттык радиосунан 8-де добушканалар жабылгандан кийин ошол Борбор шайлоо комиссиясынын жана автоматтык системасына автоматтык эсептөөчү урналардан алдын ала жыйынтыктар келе баштаган шайлоонун. Бирок бир автоматтык эсептөөчү урналардын 90%дан бир ашык добуштардын жыйынтыгы келип калган учурда мүчүлүштөр пайда болуп жок болуп кетти да, бир аз убакыт иштебей турду. Андан кийин кайсы бир партиялардын алган добуштары бир топко чейин азайып кетти. Бул мүчүлүштүк эмнеден улам келип чыкты, анан бул шайлоонун жыйынтыгынын адилет болушуна шек жаратпайбы? Экинчи, анан бир мандаттуу округдарда айрымдарда баарына каршы деген көп болду. Аларда качан кайра шайлоо болобу, тартибин түшүндүрө кетсеңиз. Bizde iki sistemanın tablitsasını көрө алдыңыздар. Негизги таблицасы içinde мол кененирээк деген маалыматты ал жерде участоктардан келип түшүп аткан маалыматтардын саны, канча участкадан келип түштү, ошондой эле шайлоочулар берген добуштардын саны деген позиция бар. Ал жерде бул таблицага ылайык бардык региондор боюнча, жалпы республика боюнча жана ар бир участка боюнча маалыматтар көрсөтүлөт. Ал эми бул система, мисалы, абдан мындай кеңири маалымат. Биз кыскартылган бир мындай сырткы визуализация таблицасын дагы мындай ыңгайлуу болсун деп сиздерге түзүп бергенбиз. Ошол сыртында көрсөтүлөт, жалпыланган. Ошол таблицада мол 7 позиция, 7-чи позициясы 7А деген позиция менен кыска мөөнөткө кошулуп калды. Бул жанагы тышкы визуализация таблицадагы мындай формуласы кичине туура эмес көрсөтүлүп калды. Бирок сырткы таблица бул мындай визуализация көрсөтмө эле таблица, ал системага мындай системанын бөлүгү эмес, системаны ыңгайлуу мындай форматта чагылдырууга гана жайгаштырылган ушул жерге. Тактап коелу. Ошондуктан бул жерде эч кандай зыян жок. Андан сырткары автоматтык эсептөөчү урналардын жыйынтыктары бул алдын ала жыйынтыктар. Юридикалык мааниде эмес деп мыйзамда көрсөтүлгөн, бирок биз автоматтык эсептөөчү алдын ала келип түшкөн маалыматтарды билебиз. Баарыбыз бир нече жылдан бери биз колдонуп атабыз. Ушул системаны автоматтык эсептөөчү урналардан келген алдын ала маалыматтар кол менен саноонун жыйынтыктары менен көп айырмачылыгы жок. Азыр кол менен саноо бардык участкаларда жүргүзүлүп атат. Биз коомдук байкоочуларды же болбосо талапкерлердин, партиялардын байкоочулары менен буну чогуу текшерсек болот. Мисалы, азыр деле кайрылсак, участкалардан жанагы автоматтык эсептөөчү урналардын жыйынтыгын биздин сайтта жайгаштырылган маалыматтар менен салыштырып көрсөк болот. Шайлоонун жыйынтыгы эми кол санактан кийин чыгар белгилүү. Анан негизи биринчи кирген маалымат жанагы сиз көрсөтүп аткан ушул системадагы. Экинчи ошол ортодо сбой болгондон кийин кирген маалыматтан мындай 30, 40, 20 миңге чейин добуш кайра артка минус кетиши мүмкүнбү? Бул кандай түшүндүрсө болот да? Жок, мен сизге азыр түшүндүрүп атам. Бул система, мисалы, азыр мен көрсөтүп аткан бул система. Ушул залда мисалы карап көрсөк экранга, мында абдан майда көрүнбөйт. Ошондуктан биз ушул визуализация форматты мындай ыңгайлуу болушу үчүн биз сыртында дагы бир таблицаны сиздер үчүн түзгөнбүз. Ал жерде мындай графика, диаграмма болуп турсун. Сиздер мисалы таблица, көп сандуу таблицаларды колдонулганда айрым учурда биз презентация кылуу үчүн мисалы диаграмма кылабыз. Ошол диаграмманын формуласында бир кичинекей ката болуп, 2 позиция кошулуп калган болду. Биз ал катаны тез арада жойдук. Азыр бул
ички бул системадан алынып маалыматтар сыртына барып мындай жанагындай ыңгайлуу диаграмма болуп көрсөтүлөт. Бул жерде муну оңой эле текшерсе болот. Ар бир участкада ар бир байкоочу автоматтык эсептөөчүнүн урнанын отчетун алат. Бардык байкоочуларга берилет, кол менен саноонун алдында. Ошол отчетторду салыштырып койсо болот да, мисалы мен бир участокты ачып эле биз салыштырсак болот. Сиз мисалы эгерде бул залда байкоочулар коомдук же болбосо талапкерлердин байкоочулары бар болсо, алар жана участкадан алган автоматтык эсептөөчү урнанын отчетун алган болсо, анда мен азыр ошол участканы ачып салыштырсак болот. Ал жерде эч кандай мындай системадагы сбой деп биз дагы айтпайбыз, ал сбой болгон жок. Системада сырткы форматта диаграммада бир формула туура эмес киргизилип Сайт калды. иштебей калды го. Бул сбойго кирбейби ошондо? Жок, сайт иштеп эле турду. Жок, көрсөтпөй калбады, иштебей калбадыбы? Сырткы таблица гана иштебей калды.